Токаев өлгөндөрдүн арасында күч органдарынын өкүлдөрү бар. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев калкка экинчи рет кайрылуусунда митингдер учурунда күч органдарынын кызматкерлери каза болгонун айтты. Биздин сүйүктүү шаарыбызда тартип сакчыларына массалык кол салуу болуп жатат. Алардын арасында өлгөндөр жана жаракат алгандар бар. Бандиттиктин элементтери бар топтор аскер кызматкерлерин шакаба чегип жалаңаштап алып көчөгө бастырып жатышат. Аялдарды зордоп дүкөндөр тонолууда. Алматыдагыдай абал башка облустарга дагы коркунуч жаратууда. Мындан улам өзгөчө абал режимин киргиздик. Монсуз болбойт эле, деди Токаев. Бирок ал канча аскер каза болгонун так айткан жок. Ошондой эле бардык аракеттер улуттук коопсуздук үчүн экен. Бирок азыр анын баары жетирсиз болуп турганын кошумчалады. Мындан тышкары Токаев эмне болгон күндө дагы борбор калаадан кетпей турганын билдирди. Булак Спутник KG. ЖМК митингчилер Алматы аэропортун басып алышты. Нааразычылык акциясына чыккандар Алматы эл аралык аэропортун басып алышты. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКларга таянып, Спутник Казакстан агенттигинин Telegram каналы маалымдады. Митингчилер аэропортту басып алышты. Учурда кызматкерлер эвакуацияланып жатат деп айтылат кабарда. Булак Спутник KG.